урматтуу мамлекеттик жана муниципалдык органдардын өкүлдөрү жана бүгүнкү форумдун коноктору, Санарип Кыргызстан региондорду өнүктөрүү аттуу бүгүнкү биринчи улуттук телекоммуникациялык форума кош келиңиздер. Уважаемый Сарымбай Сарыкович, уважаемые члены правительства, государственные и муниципальные служащие, а также участники и гости сегодняшнего мероприятия. Я искренне рад приветствовать вас сегодня на первом национальном телекоммуникационном форуме «Цифровой Кыргызстан. Развитие регионов». Меня зовут Айбек Куренкеев, я представляю Ассоциацию операторов связи. В рамках реализации указа президента об объявлении 2019 года годом развития регионов и цифровизации страны, Ассоциация операторов связи совместно с проектами Госкомитета связи, открытые данные, Digital Касса выступили с инициативой провести первый в истории телекоммуникационный форум и выступили с инициативой проведения данного форума. Урматтуу форум катчылары, санариптештирүү процесси, токтоосуз ишке ашуу процесс, ал бизди күтүп отурбайт. Бул процесс бүт дүйнө кучагына алды. Бүгүн дүйнө калкынын жарымынан жакыны интернетке кошулган. Жакынкы келечекте санариптик экономика активдүү өнүгөт. Ал дүйнө жүзүндө инновациялардын, атаандаштыкка жөндөмдүүлүктүн жана экономикалык өсүштүн кыймылдатышы болуп калат. Азыркы санарип инструменттери толук колдонулбай, кызмат көрсөтүү жана документ жүгүртүү негизинен кагаз түрүндө болууда. Биз бул кабыл алган чечимдердин ачыктыгын камсытай албай, коррупциялык мүмкүнчүлүктөргө шарт түзүп жатат. Санарип технологиялары бизге аба менен суудай керек азыр. Мамлекеттик кызматкерлер, ишкерлер, коом муну толуганда түшүнүшү керек, мунсуз өлкө өнүкпөйт. Сиздерге белгилүү болгондой, Коопсуздук кеңеши Санарип Кыргызстан 2019-2023 санариптик трансформациялоо концепциясын бекиткен. Аны ишке ашыруу боюнча жол картасы иштелип чыкты. Ага ылайык глобалдык процесстен артта калбоо үчүн 2019 аягына чейин төмөнкү милдеттер кынтыксыз аткарылышы керек. Түндүк системасы аркылуу керексиз процедураларды жана справкаларды жокко чыгарууну талап кылам. Анын натыйжасында кошумча маалыматтар жана документтерди талап кылуу токтойт. Мамлекеттик органдар жана жеке сектор документтерди электрондук форматка алмашат. Мамлекеттик органдар, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары жана бизнес түзүмдөр түндүк системасы аркылуу гана иштешет. Өзара иш аракеттеринде кагазды колдонууну токтотушат. Социалдык кызматтар боюнча пенсияга чыгуу, балага сүйүнчө алуу, жөнөк пул алуу үчүн бюрократиялык тоскоолдуктарды жоюу абзел. Бул керексиз справкалар жана документтерди жокко чыгаруу аркылуу ишке ашат. Ушул милдетти толугу менен түндүк системасы аркылуу электрондук форматка жүргүзүү үчүн бардык шарттарды түзүү зарыл. Эскертип кетейин, мамлекеттик органдардын түндүк системасына кошулушу жана өзара маалымат алмашуу менин жеке көзөмөлүмдө болот. Ошондуктан 189 мамлекеттик кызматтарды электрондук форматка өткөрүү жана бирдиктүү интернет порталын толук кандуу иштетүү процесси аягына чыгуу керек. Уважаемый президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбекович, уважаемые участники сегодняшнего форума, от имени Всемирного банка я очень рада приветствовать вас на этом форуме «Цифровой Кыргызстан. Развитие регионов». Этот форум будет способствовать эффективной реализации концепции цифровой трансформации «Цифровой Кыргызстан» на 2019-2023 годы.
Со своей стороны, Всемирный банк поддерживает процесс цифровой трансформации в Центральной Азии и в Кыргызской Республике через реализацию региональной программы Digital Kassa. На русском это цифровая Центральная Азия и Южная Азия. Кыргызская Республика и Исламская Республика Афганистан – первые две страны, которые присоединились к этой программе в 2018 году. Две другие страны в регионе, Таджикистан и Узбекистан, выразили свой интерес в участии в этой программе. Муниципалдык кызматтарды кошуу менен ишке алып барышыбыз керек. Ошол эле Баккен областында мисалы келтирип кетсем, жаңы жери жана кулундуу айыл өкмөттөрү бирдиктүү терезе принципинде азыр кызматтарды жана справкаларды, маалым каттарды жанагыларга берүүдө автоматташтыруунун негизинде. Демек, бизде жергиликтүү бийликтин күчү дагы мүмкүнчүлүктөр да бар санариптештирүүгө. Президентибиз айткандай, ушул тармакта биз өзүбүз иштеп, тажрыйба алмашып, анан жанагындай лидердик качество менен, лидердик сапаттар менен санариптештирүүгө арбын алдыга жылсак болот. Үчүнчү стратегиялык максат бул туруктуу экономикалык өсүшкө алып келүү. Ички инновацияларды өнүктүрүү, аларга анын өнүгүүгө шарттарды түзүп берүү. Бүгүн бул форумда бир эле жанагы байланыш тармагында иштеген компаниялар эмес, ошол эле жогорку технологиялык паркынын өкүлдөрү да катышууда. Ушул форумда мен чакырып кетет элем жергиликтүү бийликтерди, жетекчилерди бул компаниялар менен сүйлөшүп, маалымат алмашып, тажрыйба алмашып, ошол жерде санариптик төлөмдөрдү киргизүү боюнча, кызматтарды көрсөтүү боюнча жана башка тармактарда силердин кызматкерлерди окутуу, алардын жөндөмдүүлүгүн жогорулатуу боюнча чакырып чогуу иштеш керек. Анткени бул форумдар күндө боло бербейт. Бул силерге эң биринчиден мүмкүнчүлүк. Бул алдыңкы ушу компаниялардын жетекчилери бул жерде отурат.